Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз бул атайын чыгарылыш. Убактысы боюнча дагы, маңызы боюнча дагы. Бир нече жылдан бери 7-8 ноябрь Кыргызстанда ата бабаларды жана тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп белгиленип келет. Ага чейин бир топ жылдар муну Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү деп майрамдачубуз. Бул майрам дегенде эле биринчи кезекте бизге ошол Атай бейит мемориалдык комплекси эске келет. Эң негизги алардын зыярат кылуучу жер ошол жер. Бүгүн ушул күнгө карата биздин студиябыздын коноктору буга чейин бизде болгон алгачкы биздин эсимде телепроектисинин алгачкы катышуучулары Болот Абдрахманов, Гүлзат Абдалиева жана Аида Кубатова. Баарыңыздар тең тарых илимдеринин кандидаттарысыз. Ошол биздин эсимде долбоорунун алкагында абдан кызыктуу изилдөөлөрү жүргүзүп, көпчүлүккө белгисиз болуп келген бир биздин тарыхыбыздын актай барактарын көпчүлүккө ачып берип келе жатасыздар. Сиздерге рахмат. Бүгүн дагы биздин студияда ушул жаңы буга чейинки айтып берген темаларда бирок ошолордун жаңы жагдайлары, жаңы фактылар тууралуу айтып бергени келдиңиздер деп биздин көрүүчүлөргө айта алам. Болот байке, сизден баштасак, анткени сиз биздин эсимде берүүсүнүн эң алгачкы меймандардын бири болгонсуз. Алгачкы сиздин 10 томдугуңуз чын эле Кыргызстандагы ушул тарыхка кызыккандардын арасында бир чоң окуя болгон болчу. Бул ирет сиз ушул репрессиянын курмандыктары жөнүндө көп эле айтабыз, бирок ошол репрессиянын курмандыктарынын катарында аскер адамдары, ошол эле репрессиянын башкы куралы болгон, жүргүзүүнүн куралы болгон НКВД, ОГПУ ага чейин, анан ЧК дейбизби, кийин КГБ болгон ошолордун катарынан, ошолордун кызматкерлеринин арасынан репрессия кабыл болгондор, өздөрү репрессиянын курмандыгы болгондор тууралуу айтып берейин депсиз да. Бул боюнча дагы мына жаңылбасам жаңы изилдөө бир жыл болду элек жаңы китебиңиз чыгыптыр. Ошо тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Биринчиден ушу чакырганыңарга. Чын эле бул силер айтып аткан, белгилеп кеткен тема бул дайыма актуалдуу деп ойлойбуз. Тем более ушул жылы 30 жылдык болуп атат эгемендик. Мынакей Жусуп Абдрахмановдун ушу Ата бейитте чыккан сөөгүнүн 120 жылдыгын өткөзүп атабыз. Анан жана сиз туура белгилеп кеттиңиз, жана былтыр чыккан 10 томдун дагы изилдөөсү азыр уланып атат. Ошол экинин кээ бир фактыларын азыр эске кетип кетсек, мен ойлойм, эскерип кетсек туура болот. Туура айтасыз. Репрессия деп жана Кыргызстанда 20 миңге жакын ушу биздин жарандар репрессияга душар болду. Анан азыр ошо жана 10 томду анализдеп көрсөк, көп бүт катмарларынын баары репрессия болгон. Мына жетекчилерден баштап, мынакей санап көрсөк, ошо 10 томдо 800ге жакын айылдын тургундары Кыргызстанда, 7 областтын 800ге жакын айылдын тургундары репрессия болуптур. Анан көп кишилер мындай суроо беришет да, ушул жетекчилер репрессия болду, интеллигенция репрессия болду, дагы кимдер репрессия болду десе, мынакей ошол 10 томдон анализ кылып көрсөк, 800ге жакын аскер кызматы репрессия болду. 800ге жакын. 225 НКВДнын, ОГПУ, ЧКнын кызматкерлери репрессия болуптур. То есть бул тоталитардык система ар бир өзүнүн ушундай экен, ар бир өзүнүн мүчөлөрүн дагы куйруктарын тазалаш үчүн ошолор эле репрессияны аткарган адамдарды кайра өзлөрүн репрессияга душар кылган да. Мен мисалы ушул ойлодум, кандайча репрессия, мунун баягы табигый жагы аябай татаал, бирок ошону аткарган куралдар ким болгон дегенде, мындай суроого кызык, ошо сиз айткандай бир былтыртан бери ушуреки изилдөө болуп, өзүнчө бир монография жаздым. Ушуреки Кыргызстандагы мына Совет бийлиги келгенден бери ушу ОГПУ, ЧК, НКВДнын жетекчилери ким болгон Кыргызстанда. Ошондо ушул изилдөөнү карап атып, кызык нерселерди мисалы таптым. Мисалы, биринчи эле 6 жылдын ичиндеги 8 жетекчинин 4-өө еврей улуту болуптур.
экөө латыш, бирөө украинец. Кыргыз жетекчи деген биздин бул органга 66-жылы Жумабек Асанкулович биринчи болуп келген. Ага чейин мынакей особенно биринчи жылда Совет өкмөтүнүн почти 100% кызматкеринин баары тең башка улуттун өкүлдөрү болгон да. Болгондо дагы өкүлдөрүнүн мен баягы сапатын карап көрсөңөр, биринчи жетекчилердин баары тең 2-3 класс билими болгон. 2-3 класс билими болгон. 20-30 жылдарда, 18-ден баштап ушул 30 жылга чейин баарынын тең жогорку эмес, даже орто билими болбогон эмес да. Баары тең ушул экиндей чыккан. эмне кандай болуп калган? Эми бул негизи Дзержинскийдин башында эле ошондой талап болгондо, биринчиден бул органга биринчиден ушул большевиктер келиш керек, биринчиден. Экинчиден баягы социалдык тармактан карасаңар жумушчу же болбосо дыйкан болуш керек. Эгерде 18-жылы бияка ошол бийлик келгенде карап көрсөңөр, биякта индустриальный фабрика, завод жок болгондо курал тиги жумушчулар болбогондон кийин каякта коммунист кыргыздар коммунист болмогу эле. Шайтари жок. Коммунист жок, жумушчулар жок. Ошон үчүн эң башкача ойлойм, бул атайын башка улуттар келип, алардын баягы биздин репрессия кылыш үчүн дагы жүрөгү дагы боору да ооруган эмес да. Булар өзүнүн революциялык ишине аябай берилген адамдар болгон. Ошол партиянын кыйын куралы болуп, айткан буйруктардын баарын так аткарган кишилер болгон. Мисалы мен айтып кетейин, 20-жылы Боки деген ушу Түркистанга ЧКга келген да, жетекчи болуп. Эгерде Ашуреки номер баянын карап көрсөк, бул киши илгертен 12-жылдан баштап ошол большевиктердин мүчөсү болуп, революция, Октябрь революциясына аябай активдүү катышып, анан Петроградтын Урицкий деген биринчи ошол ЧКнын төрагасын баягы террор болуп өлтүргөндөн кийин, Ленинге кол салгандан кийин ушул Боки ошол Петроградтын ЧКнын төрагасы болот дагы. Кызыл террор деген терминди азыр баарыбыз билебиз. Ошонун эң инициаторунун бири ушул киши болгон. Ошондо Петербургда 500 кишиге план берсе, бул 1,5 кишини, 1000 кишини кырган да. Кыргызстанда туруп. Жок, Петроградтан бияка еще келе элек. Боки деген. Боки деген. Бул киши жөнүндө аябай кызык нерселерди айтылат. Агабеков деген Түркистанга келгенде, Түркистандын ЧКсынан ушу Агабеков деген чекист мурун башка мамлекетке миграция болуп качканда ошол өзүнүн эстектери, китептеринде айтып атат. Бул киши мисалы Түркистанга келгенде дагы аябай кандуу иштерди көп кылып, баш кесер киши болгон экен. Адамдарды өлтүрүп атканда бул адамдын канын бир стакан иччекен. Эмнеге деп сураса, Боки бул жөнүндө Агабеков айтып атат да, эмне дегенде бул баш кесерлер адамдын канын ичкенден кийин жүрөгү таш болуп калат экен да. Жүрөгү таш болуп, эч качан эч кимди мындай аяган деген болбойт экен да. Ошондой адам мынакей ушу бул жерге келип Совет бийлигине ЧКнын башы болуп турат да. Биз таң калабыз, репрессия кандай болушу. Бул киши өзүнүн эмесин аткарган. Дагы бир кызык факт, ол 21-жылы ушу Түркистандагы ЧКда иштеген бир коммунист ЦКга, Борборку комитетине, Борбор комитет ВКПга кат жазып атат. ЧКда иштеген адамдар дейт, көп жыл иштеген адамдар ташбор болуп калат экен, автомат болуп калат экен, өзүнүн мүнөзү өзгөрүлөт экен. Булар айткан буйрукту аткарып жүрүп, өзүнүн адамгерчилик сапатынын баарын жоготуп калат экен, жоготуп коет экен. Бул партиянын идеалдуу куралы болуп калат экен деп кат жазып атат да. Негизи ушул эки талаптар менен таптолгон ушул эки курал болгон ЧК, ОГПУ, НКВДлар азыр таң калыштуу эмес да, эмне үчүн Кыргызстанга келип жанагындай репрессияны кандай масштабта кылганы, мен ойлойм, эч кимге уже таң калыштуу эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол нерсени түшүндүрөт экен. Бул теманы да улантабыз. Ушул репрессиялардын курмандыктары болуп, кийин 30-жылдардын башында бул кулакка тартылгандар,
коллективдештирүүгө каршы чыккандар ошолор болгондо ошолордун бири. Анан сиз бул темада өткөндө мына буга чейин бизге келип маяк куруп бергенсиз, Гүлзада. Эми ушул көтөрүлүштөр тууралуу биз көтөрүлүштү эле билебиз, мына 16-жылдагы көтөрүлүш деп билебиз. Анан кийин өткөн 1 жыл мурда сиз айтып бергенсиз, үркүн, чоң үркүн, анан кичи үркүн, орто үркүн деп Кытайдагы кыргыздардан укканбыз деп, бирок Кыргызстан аймагында кийин 20-30 жылдары көпчүлүккө белгисиз болбой бойдон калып жатып келе жаткан азыркыга чейин көтөрүлүштөр болгон деп да. Эми мына жаңы дагы бир ушул фактыларды, маалыматтарды изилдеп, Кыргызстанда болгон, бирок айтылбай келген көтөрүлүштөр тууралуу маалыматыңыз бар экен, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Чындыгында бул коллективизация мезгилинде, кулакка тартуу, ошондой эле колхоздоштуруу мезгилинде, ошол мезгилде кыргыз элинде абдан трагедиялуу тарыхтын барактары болуп эсептелинет да. Мына сиз өзүңүз белгилегендей, мурунку берүүбүздө биз ак чубак көтөрүлүшү жөнүндө сөз кылганбыз да. Ал эми бүгүн болсо мен бүгүн чолок көтөрүлүшү жөнүндө токтолмокчумун да. Мына ошол 1930-жылдардан 1932-жылдарга чейин ушу Кыргызстандын аймактарында бул коллективдештирүүгө каршы көтөрүлүштөр болгон да. Бул советтик системага каршы. Мына ошол көтөрүлүштөрдүн бири бул Темировкадагы архив булактарында Темировка көтөрүлүшү дейт дагы, бирок элдин оозунда бул чолок көтөрүлүшү деп айтылат экен да. Быйыл биз ушул Ысык көлдүн аймагында Темировка айылында атайын экспедиция, илимий экспедиция жүргүздүк. Мына ошол илимий экспедициянын негизинде элдин оозунда чолок көтөрүлүшү деп айтылат экен да. Бул 1932-жылы май айларында болгон көтөрүлүш болуп эсептелинет. Бул абдан жакшы суроо. Биз дагы мына ушул ойлодук да, эмне үчүн чолок көтөрүлүшү? Эгерде архивде Темировка көтөрүлүшү деп берилсе, ал эми элдин оозунда чолок көтөрүлүшү деп айтылат экен. Анткени бул көтөрүлүш эң тез арада басылгандыгы үчүн, ошон үчүн чолок көтөрүлүшү болуп калган. Аягына чыкпай калган, максатына жетпей калган да. Бул көтөрүлүш негизи көлдүн түндүк жана түштүк жагы бир убакта чыкмак экен. Бул мисалы ошол Темировкадан атайын от жагылып, мисалы Каджысай тарапка ошол от менен атайын бир сигнал менен берилмек экен. Бирок тилекке каршы ошол түштүк жактагы мисалы от жагылганда ал малчылар билбей эле ошол от жагышкан экен. А берки жактагы Темировкадагылар болсо көтөрүлүштү баштаган мисалы сигнал берилди деп көтөрүлүш эрте башталып кеткен да Темировкада. Ошондуктан бул көтөрүлүш тез басылгандыктан бул чолок көтөрүлүшү деп аталып калган экен да. Анан эми бул көтөрүлүштү айтып көрө турган болсок, мына репрессия жөнүндө сөз кылып жатабыз. Ушул көтөрүлүштүн көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп, ушул көлдүн эки тарабынан тең канчалаган адамдар репрессияга кабылган экен да. Бул чолок көтөрүлүшүн карап көрө турган болсок, этникалык составы дагы абдан, мисалы жалаң эле кыргыздар катышкан эмес. Бул көтөрүлүшкө орус улутундагылар, украин улутундагылар, дуңган улутундагылар, анан казактар катышкан экен. Көтөрүлүштүн бирден бир жетекчилери болуп Чуракаев деген болгон экен. Бул экспедициянын негизинде биз ошол Чуракаевдин үйү бүгүнкүгө чейин сакталган экен. Бирок анын уулдары Украинага көчүп кеттир. Бүгүнкү күндө ошол жерде кыргыздар жашайт экен. Ошондой эле Багышбеков Мамытбек деген адам жөнүндө ушул Ысык көлдөгү мамлекеттик архивде ушу Караколдо атайын ушул изилдөөлөрдү жүргүздүк. Ошол изилдөөлөрдө Багышбеков Мамытбек деген адамдын ушу архивдик маалыматтар абдан көп кездешти да. Эми ушул көтөрүлүш боюнча ушу архивдик маалыматтарды анализдегенде биз 3 нерсеге токтолдук да. Биринчиси, мына ошол көтөрүлүшкө катышкандардын көлдүн эки тарабынан тең катышкандардын актысы, ошо соттолгондугу жөнүндө актылар биринчиден, экинчиден алардын медициналык справкалары, мына ошол ал камакка алынгандан кийин анын ушул медициналык справкасы ал адамдын ден соолугуна байланыштуу, ошол көтөрүлүшкө камалгандагы биринчи справкасы, андан кийин ал этап менен Ташкентке жиберилген экен. Мына ошо көтөрүлүштүн катышуучулары ошол Ташкентке кетип жаткандагы 6 ай, 7 ай жаткандан кийин аларды жөнөткөн экен. Эгерде көтөрүлүш май айында башталса,
Андан кийин буларды сентябрь айында Ташкентке жөнөтүлгөн экен. Мына ошондо ден соолугун карасак эле, эгерде салыштырып анализдесек, эгерде ден соолугу таза болсо, мисалы Багышбеков Мамытбек ошол кезде 39 жашта экен. Эгерде ден соолугу таза, чың болуп, мисалы камакка алынган болсо, этапка кетип атканда ал жерде туберкулез менен ооругандыгы, жана ошондой эле жүрөктөрүнүн, ошо жүрөгүнүн ооруганы, ревматизм ооруга чалдыккандыгын көрүүгө болот да. Бүгүнкү күндө ошол Темировкада анын ошо небереси жашайт экен. Темировкада ошо Багышбеков Мамытбектин алардын эскерүүсүн да алып көрө турган болсок, мына ошол эки чолок көтөрүлүшү башталгандан кийин бул негизи Кырчын жайлоосунда курултай болгон экен. Курултай болуп туруп, алар ошо Темировкадагы ошо колхоздун конторасын басып алышмак экен да. Бул куралдуу көтөрүлүш болгон. Алар ошо барданке менен, мылтыктар менен куралданышкан экен. Аларды атайын ошо Черных деген бир Украин улутундагы адам, өзүреки бул абдан бай, колунда бар адам болгон экен. Аларга колдоо көрсөтүп, ошо курал жарак менен, бут кийим менен камсыз кылган экен да. Мына ошентип алар контораны басып алабыз деп келгенден кийин аларды атайын ушул аскерлер, советтик армиянын аскерлери Темировкага жеткирбей эле тосуп алып туруп, ал жерде 200 адамды ошол колхоздун кампасына камашкан экен. Анан ошол жерде биз бөөдө набыт болбойлу, мына ушунчабыз атылып кетпейли деп, ошол Багышбеков Мамытбек башында туруп, алар өздөрү күнөөсүн алган экен. Биз ушу көтөрүлүштүн жетекчилерибиз деп, анан ушул Чуракаев камалган, Багышбеков камалган экен. Анан казактардан ушу Жайсаң уулу Молдагазы, мына ушулар атайын өздөрү мойнуна алышып, анан эми калган жигиттерди, калган адамдарды ошол кампадан бошотулган экен да. Анан эгерде бул мындай көтөрүлүштөр ушуреки карап көрө турган болсок, бул чолок көтөрүлүшү боюнча атайын ушул китеп чыккан экен. Григорьевкада ушул Григорьевканын ушул айылдын тарыхы боюнча адамдар жөнүндө бул жерде абдан кыска маалымат берилет да, бул чолок көтөрүлүшү боюнча. Жергиликтүү тургундар өздөрү чыгарган экен. Өздөрү чыгарган экен. Мына ушуреки өздөрү чыгарып, мына ошол жерде болгон жерди эс тутум жайларын белгилешет экен. Ошореки кампанын жанындагы бул жерде эми советтик аскерлер тарабынан да набыт болгондор бар экен. Ошондой эле көтөрүлүшкө катышкандарды дагы ошол жерде эскерип, атайын эскерүү жайлары да бар болуп эсептелинет да. Эгерде чындыгында алып карай турган болсок, бул Ысык көлдөгү областтык архивде ушул бул көтөрүлүш боюнча абдан көп маалыматтарга алдык да. Чындыгында эгерде алып карай турган болсок, анализдей турган болсок, ушу менин ушу акты боюнча бир 60тан ашык актыны бүгүнкү күндө табылды да. Ошол көтөрүлүш басылгандан кийин канчалаган адамдар ошо репрессиянын курмандыгы болгон экен да. Кээ бир адамдарды карап көрсөк, ал көтөрүлүшкө катыштыгы деле болгон эмес да. Эми ушу жалган жалаа менен ушу көтөрүлүшкө катышкан, жанагындай сигнал берген адамдарды дагы мисалы камалган экен. Барс коондон, Тосордон камалган экен, Кажы Сайдан камалган экен. Мына ушурекиндей абдан чоң аймакты камтыган экен да. Бирок бул дагы ушул тарыхта, бул көтөрүлүш дагы эле болсо тастыкталып, мисалы тарыхка кире элек да. Расмий түрдө мына мүмкүн эле өзүндө айтылып жүргөндүр. Ооз эки тарых катары чынында эле мисалы мына сизден уктук, мындай жазма түрүндө, басма түрүндө эч жактан маалымат чынында эле жеке мен өзүм уга элекмин, балким силер адис катары деле уга элексиздер да. Көлдүн башка аймактарындагы дагы бул көтөрүлүштөр болуп тур. Аны дагы улантарбыз. Мына сизге өтсөк эми Айда, сиз мына буга чейин Кыргызстандагы революцияга чейинки агартуучулук кыймыл болгон тууралуу айтып бергенсиз. Жадитчилер кыймылы тууралуу. Бул баягы исламдын, Орто Азиядагы ушу исламдын агартуучулукка умтулган, элди агартууга умтулган мындай прогрессивдүү бир кыймылы тууралуу жадитчилер жөнүндө айтып бергенсиз. Эми ошол жадитчилик кыймылдын өкүлдөрү конкреттүү, алар дагы кийин совет бийлиги орногондон кийин дагы куугунтукка кабылып, репрессияга туш болуп кондор болуптур да. Ошолордун эң көрүнүктүүлөрү тууралуу айтып берсеңиз, кимдер болгон, алардын канча эмгеги канчалык сиңген, тагдыры кандай болгон? Репрессия темасы өзү аябай бир кенен тема да. Анан өтө эле трагедиялуу.
Анткени биз көпчүлүк учурда ушу совет бийлиги мурун кандай кылчубуз 7 ноябрда улуу октябрь социалисттик революциясын жеңиши деп ушунчалык бир чоң шаң менен майрамдачубуз да. Анан ошо эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ата бейиттин ачылышы так ошол ноябрдын 5-6-сы 7-синде ушу катары менен биздин эң бир көрүнүктүү саясий, маданий агартуу ишмерлеринин атылышы чындыгында биз ошону дагы билбептирбиз. Биз ошого чейин майрамдап келгенбиз. Анан бул эгемендүүлүккө жеткендигинин дагы бир көрүнүшү катары эсептесек болот. Ошол тарыхчаны ата бабаларды эскерүү күнү деп бекер жеринен аталып калган жок да. Чындыгында бул өтө трагедиялуу күндөр экен биздин тарых үчүн. Мен баягы агартуучулукту изилдеп жүрөм. Кийинки күндөрдө дагы ушул жаңы фактылар, жаңы материалдар табылып жатат. Биздин Кыргызстандагы агартуучулардын аракеттери, агартуучулар жөнүндө жаңы маалыматтар табылып жатат да. Мисалы, биздин элибиздин ичинен эле ошол агартуучулук темасына кайрылгандар, же ошо агартуучуларга арнап жазылган эмгектер дагы жаралып жатат. Бул тарыхчылар тарабынан эмес, элдин өзүнүн кызыгуусу дагы катары карасак болот да. Мисалы, жакында эле Кулов Жолдошбектин мына Байтөлө уулу Биримкул жана анын доору деген мындай жакшынакай китеп жарык көрдү. Ушул жерде Байтөлө уулу Биримкул жөнүндө сөз кылат. Бул дагы ошо агартуучу катары эсептесек болот. Анткени бул киши ушул Октябрь революциясына чейин эле Бишкектеги Ишдигадия деген жаңы усулда окутуучу медресени бүтүргөн адам экен. Анан ошо Кулов Жолдошбек агай архивден бир аябай бир баалуу материал таап келди да. Ал баалуу материал биз үчүн чындыгында тарых үчүн абдан чоң маанилүү документ катары эсептесек болот. Ал ошол мектепти, медресени бүтүргөндөрдө күбөлүк беришкен. Бүгүнкү күндөгүдөй эле диплом. Ал түстүү күбөлүк экен. Аны ошо архивден таап келди. Ал жерде кайсы предметтер окулгандыгы, мисалы тарых, география, табияттануу илимдери, орус тили да окутулгандыгы, ошо илимдердин окутулгандыгы. Кайсы жылдары кечиресиз? Бул 1907-1911-12 жылдарга чейин окуптур, 4 жыл. Ошондо алган сертификат экен да. Анан бул кайсы предметтерди окугандыгы, кандай баа алгандыгы, анан кол коюлгандыгы. Анан ошол сертификатта мисалы айтылат да, илимли адам, улуу инсан улан депчи татар тилинде жазылган экен. Бул демек илимдүү адам, улуу инсан болот деген эме жазылыптыр да. Мындан тышкары ошол сертификатты карап көргөндө биз ал жерде кадимкидей эле эсеп жүргүзүүчү жана арифметика окулганда счеттун сүрөтүн, анын ноталардын сүрөтүн да, демек музыка сабагы да өтүлгөндүгүн далилдеп турат. Медреседе. Медреседечи. Анан бул агай таап келгенден кийин аны бизде Улуттук илимдер академиясында жаш окумуштуулар бар, Азамат Алагөзов. Ошол аны татар тилинен которуп жакшынакай алып чыгардык да. Ушундай материалдар абдан бүгүнкү күндө көп учурап жатат. Жакында эле дагы Базаркул Данияров жөнүндө дагы аябай жакшы бир эмгек жарык көрдү. Ал дагы тарыхчы эмес, бирок ушул тарыхка кызыккан Асель Даниярова чыгарды. Ошол жерде Базаркул Данияровдун дагы Октябрь революциясына чейин билим алгандыгы, андан кийин кандайча өзүнүн ишин уланткандыгы. Совет бийлиги орногондон кийин агартуучулар кайрадан эле баягы биз айтып атпайбызбы, коммунисттик идеяга сугарылып деп агай жана айткандай тиги мындай жанагындай күч түзүмдөр эле эмес, мына мисалы агартуучулар деле ошол мезгилде берилип, интеллигенция өкүлдөрү кайрадан эле ошол совет бийлигине берилүү менен эле кайра өздөрүнүн ишин уланткандыгына дагы күбө болобуз. Ошол үмүт артышкандыр алар. Абдан чоң үмүт артышкан. Анткени ошо совет бийлиги орногондон кийин ошонун арты менен биз элди алдыңкы бир өлкөлөрдүн катарына кошуп чыксак деген. Мен ал жөнүндө мурунда айткам, ушу Жусуп Абдрахмановдун деле жана Кыргызстан деп 28-жылы жарык көргөн эмгегинде да жарыяланып атпайбы, Кыргызстан бир алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулса депчи. Ошон үчүн бул жердеги Октябрь революциясына чейинки билим алган адамдардын баардыгы эле кайра совет бийлиги орногондон кийин өзүнүн элге кызмат кылуусун улантышканда, анан репрессия темасына кайрылганда ушунчалык бир өкүнүч да булчу. Ушу өзүнүн өмүрүн, өзүнүн дараметин, өзүнүн күчүн арнаган интеллигенция өкүлдөрү, алар эч кандай деле мамлекетке зыян келтирген деле эмес да, бирок аларды кайрадан репрессия капшагына кабылышат да. Ошолдо Байтөлө уулу мисалы ага кандай айып тагылып, кандай күнөө тагылып? Бул айып тагылганда бул Байтөлөнгө дагы айып тагылыптыр. Бирок ал мындай бактыга жараша бул аттууга кеткен эмес, бирок кызматынан төшүп бир топ мындай куугунтук көргөн да. Аны айтат, бул мусулманча билим алган,
Анан орысша айтылат да, мына мынтип айтат. Байтуллин старается скрыть вопрос о том, что он был не только учителем, но и попом. И товарищ Байтуллин, зная националистов, ни о ком ничего не сказал. Депчи Гениевский деген айтканда бир райкомдун жыйынында. Бул Кайсы жылдары экен? бул ушул 37-жылдары. Анан ал мынтип айткан себеби бул Абдыкерим Сыдыков менен абдан жакшы мамиледе болгон. Абдыкерим Сыдыков айылдашы болгон. Ошо Баш Кара Суу айылында Абдыкерим Сыдыковдун жардамы менен ошол эле туугандарынын үйүн мектепке айландырган. Бул Совет бийлиги орногонго чейин эле 12-13 жылдары болуп атат да. Ушундай көрүнүштөр аябай көп да. Анан кийин агартуучулардын башында турган, мисалы, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Сатыбалды Наматов ушулар атууга кетишкен. Бул кандай десем, бул эң бир интеллигенциянын ошо эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн агартуучулардын дагы атууга кетиши болуп атат да. Эми буга чейин Болот ага айткандай, ошол убактагы НКВД ОГПУнун сапаттык деңгээлин, билим деңгээлин караганда ошондой эми түшүнүктүү болот окшойт да. 1-2 класс, 1-2 класс билими бар тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер, ошол чекисттер болуп аткандан алар эми булар арасында профессор да бар, жогорку ар тараптуу билими бар адамдарга карата эмнеге ушундай мамиле болгону Ошо эми түшүнүк мына Болот байкени, Болот агайдын айткандарынан түшүнсө болот окшойт да. Атайын жасалгандай дагы болуп атат да. Бул интеллигенция өкүлдөрүнүн, Улуттук интеллигенциянын жок көрүнүктүү кылуу. өкүлдөрүн жок кылуу болуп атат да. Анан жана Шабдандын балдары жөнүндө сөз кылып атабыз. Кемел, Мөкүш, Самидин деген балдары булар сүргүнгө айдалганда, Оренбургка айдалып, андан кийин анын неберелерин да куугунтуктап баштагандыгы көрүнөт да. Бул жана Ажиман Шабданов ал дагы ушул Ташкентте жанагы казак Киринпрост деп айтачы, Кыргыз агартуу институту деп. Анан Базаркул Данияров менен кошо китептер жазат. Метр чендери, анан эсеп китеби деп ошонун соавтору, авторлаш болуп жазат. Санжарбек Данияровдун атасымы? Бул жок, бул анын атасы Туугандары эмес. Туугандары да, Шабдандын немелери, бул неберелери. Анан Ажиман Шабданов ушундай бир трагедиялуу тагдырда болчу. Ушу муну Шабдандын небереси экен деп куугунтукта башталат да. Ошондо бизде белгилүү Бройдан биз 16-жылда көтөрүлүштү изилдегенде дагы анын эмесин дагы айтып жүрөбүз да. Ошол мезгилде Бройда Тажикстанда, Тажик АСРинде биринчи катчы болуп иштечкен. Ал булардын башына баягы карантин түшүп бараткан түшүнөт дагы, балким куткаруу же болсо аман алып каламбы деген ой менен ошо Ажиман Шабдановду Тажикстанга чакырткан экен. Тажикстанга чакыртып, бирок ал жерде иштеп жүргөн, мектепте иштеп жүргөн учурда эле ал жерде дагы муну куугунтукта уланып, анан агайдын да китебинде жана 10 томдукта чагылдырылган, ушу 33-жыл, 33-34 жылдары атылып кеткен да. Бул бир мындай артынан бир түшүп эле баягы жок кылууну көздөгөндөй дагы сезилет да. Чындыгында көп адамдар ушу репрессияга кабылышкан. Биз жалаң эле саясий ишмерлерди айтпастан анын катарында эч мындай гумандуу кесипти аркалаган адамдар да буларчы. Саясат менен иши жок, бийлик органдарында иштебесе дагы албетте, алгач баягы мына белгилүү агартуучулар Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстановдор саясатка да аралашкан. Себеби дегенде ал мезгилде сабаттуу адамдар аз болгондо, ошондуктан бул адамдарды бардык тармакта пайдаланганга аракет кылышкан. Анан кийин баягы Ишеналы Арабаев мындай агартуучулук менен гана кесиптенип калган. Бирок ошого карабастан булар көпчүлүгү ошо атууга душар болушкан да. Дагы ошол бул темага кайрыларбыз. Болот агай сиз дагы кошумчалайын деп аткан окшойсуз бендесене. Мен айдак айтайын дегеним, эмне үчүн жанагындай интеллигент, акылдуу кишилерди репрессия кылганалары зыяны жок деген. Жок. Мындай акылдуу кишилерден ал система коркчу. Андай акылдуулардын кереги жок болчу. Мына мен 22-жылы ЧКнын жетекчиси Дзержинский ошол өзүнчө бир буйрук чыгарыптыр. Буйруктун негизи мындай: ар бир интеллигентке иш болуш керек деп. Ар бир интеллигент. Бул Дзержинский өзү. Дзержинскийдин ушундай өзүнүн указаниясы бар экен. Интеллигенттердин баарын 2 группага бөлүптүр. Илимпоздор, журналисттер, анан деги экономисттер өзүнчө, журналисттер, экономисттер, тарыхчылар деп баары группалап бөлүп туруп, ар бир интеллигентти көз салышыңар керек, көзөмөлдөө болуш керек. Булардын эмне деген айтканы, жүргөнүн баарын тең органдар билиш керек деген буйрукту мына 22-жылы башталыптыр. Ошон үчүн таң калыштуу эмес да, бул
башынан эле булар контролдо болгон экен да. Эми буларды жана агартуучуларды өзгөчө булар күнөөлөп пантүркист, панисламист деп эле ошол шылтоо коймочу экен да. Анан алашордо эми албетте интеллигенция өкүлдөрү мисалы аң сезими жөнөкөй адамдарына караганда бир топ жогору болот да. Ойлонгон критикалык улуттук аң сезимдин жаралышы да ошолордон башталат да. Анан алар албетте мындай коомдогу болуп жаткан окуялардан тыш кала алышкан эмес. Сын көз караш менен дагы айтып чыгышкан. Анан айткандай жана 1925-жылы 30-чулардын каты. Бул эмне деген гана көрүнүш да. Ошондо эле Кыргызстанда мындай эркин ой жүгүрткөн адамдардын мындай өзүнчө бир катмары, эчтекеден тартынбаган, коркуп жатып калбаган, себеби алар эмне менен бүтөрүн байкап атышкан да. Кулакка тартуу саясат деле аябай күчтүү жүргөн, бирок элдин келечеги үчүн ошол борборго чейин кат жазышып, ушундай туура эмес саясат жүргүзүп жатат дегенди көрсөтөт да. Мына айткандай алардан чочулашкан албетте. Анан балким ошолорду ошо жок кылып койсок, кийинкилер кызмат өтөйбү деген дагы ой болушу мүмкүн да. Мен дагы кошумчалап кетсем да, мына агай да жакшы белгиледи. Ошол айылдардагы кыргыздын ошо жерлерде белгилүү адамдарга да ушундай көзөмөл болгон экен да. Мисалы ошо архивдик булактардан карап көрсөк, ошо чач тараштарды, магазиндерди, ошо дүкөндөрдү атайын мына ошол жерге тыңчыларды коюшкан экен да. Алар ошол эки белгилүү адамдар эмнени айтып атат, мисалы совет бийлигине кандай каршы сөздөр айтылып атат. Мына ошол экиндей маалыматтар да чогултулган экен да. Ушул архив булактарынан көрүп абдан таң калыштуу да. Ошол эле жеке эле бул интеллигент адамдар эмес, ошол мисалы ар бир уруудагы белгилүү, мисалы ошол айылга сөз өткөн адамдарга дагы мына ушундай көзөмөл болгондугу дагы байкалат да. Ошол интеллигенттер жана бул кызыктуу маалымат экен, чын деле бул баягы жашыруун кызматкерлер, секретный сотрудники, осведомители деп колдончу аспкон эме ыкмара. Интеллигенция жөнүндө чын деле баягы эң эле ойлонгон, ойчул, анан критикалык ой жүгүртө алган адамдар деп айтып атканда азыр ой келип кетти. Эмнеге азыркы учурда биз ошо интеллигенциябызды аябай көп сындайбыз, абдан жоопкерчиликтүү учурларды унчукпайт дегенде, ушунун себептери ушул биздин 80-90 жыл мурдагы тарыхтагы окуялардан жообун таба алат экенбиз да. Чын деле мунду эске ала жүрүш керек. Болот агай, сиздин мына буга чейинки мына репрессия кабылган НКВД, ОГПУ кызматкерлери тууралуу айтканда, мына биринчи эле мындай эң эле көрүнүктүү белгилүү адамдар бул Ежов, Берияга чейинки. Берия деп эле репрессиянын символу катары биз Лаврентий Берияны айтып жүрөбүз. Ага чейинки Ежовдун учурунда эң эле массалык репрессиялар ошондо болгон экен. Бирок Берия келгенден кийин Ежов өзү репрессияга кабыл атылып кетип атат. Ошондой эле тагдыр мына ошол Берия Ежовдун тушунда Кыргызстанды башкарып турган НКВДнын башчысы Лоцманов абдан чоң ал тургай жеке машине, автомашина мындай сыйлык алган экен, планды жакшы аткарган үчүн деген маалыматтар бар. Ал да атылып кетип атат. Ежов алмашкандан кийин, кызматынан түшкөндөн кийин, Лоцманов дагы кызматынан кетип. Эгерде чоң аларга эмне күнөө тагылган? Анткени алар партиянын, мамлекеттин тапшырмасын аткарып жаткан. Өтө ашыкча аткарып жиберди деп аларды атып жиберди. Эмнеге андай болуп калган? Туура айтасыңар. Бул аябай кызык. Мен жана башында айтпадымбы, 18-жылы келген бу жердеги ушу ЧК, ОГПУнун жетекчилеринин баары тең жанагы кимдер болгон, кандай улутта болгон, деңгээли кандай болгон депчи. Булар партияга аябай берилген кишилер болгон. Бирок ошолордун баары Лоцманов болуп, баары тең өзлөрү атылды да. Кызык нерсе, мисалы Берия келип, Ежовду атты, анан деги Лоцмановду атты. Буларды силер законду бузуп турсуңар, силер репрессия кылып турсуңар деп аткан жок. Булардын делосаңар карасаңар, буларды шпион катары, эл душманы катары. Ошон үчүн атып атат. Кызык да, сен туура эмес, мисалы Лоцмановду сен 38-жылы Кыргызстандын баарын кырып салып турсуң, туура эмес кылып турсуң, сен законду бузуп турсуң деген жок. Сен деген шпион катары, сен шпион болуп туруп анан биздин элдин баарын кырган турбайсыңбы деп, баары бир мойнун алышпайт да, жанагы репрессияны сен кылган экенсиң деп. Жанагы мен айткан Боки, андан кийинкилердин баары Петерс, мынакей Эйхсман деген, ошолордун баары тең атылгандары башка
шпион катары атылган. Лосманов жөнүндө айтып койдуңуз, бул дагы бул өзүнүн Николай деген Москвадагы бир фабрикада жумушчу болуп иштеп жүргөн бир тууганын ошол троцкисттер менен таанышып калып, бир жубакта ошол экилердин сын пикирлерин кошо айтканына Лосманов өзү кол менен ошондо органдарга кат жазып, менин бир тууганыма чара көрбөсөңөр болбойт деп, өзүнүн бир тууганына жаздырып, алдырып аттырган. Ошон үчүн ал сыйлык кылып бир саат алган. Мунун мынакей кандай түшүндүрсө болот мунун баягы ишин. Булар баягы Ежовду айтып атасыңар, Ежовду деле бул как раз ошол 37-38 жылы жана репрессиянын эң пики болду да. Эң пики болду. 38 жылы аягында Берия келди, уже башкача репрессияларды кичине басып койду деп атат. Бирок кайра эле репрессия токтогон жок. Репрессия токтогон жок. Бул ушул тоталитардык системанын өзүнүн бир ушундай бир закон экен да. Өзүнүн аткаруучуларын өз балдарын өзү жей берген. Жей берет. Эмне дегенде эмки командасы мен да ошол экиндей болбойюн деп аткарган милдеттерин экисе катуу аткарганга аракет кылып калаган да аларчы. Эмне дегенде биринчиден өзүнүн өмүрүн сакташ үчүн, экинчиден жанагындай илимий баягы деңгээлдери канчалык төмөн болсо ошончолук алар ошондой кишилерди башкарууда жеңил болот да. Алар маңкурт болуп калган. Булар бекер жана өзүлөрүнүн тиги документтерин карасаңар жазылганда бул ишине берилген, Сталинге берилген 100% деп. Бул деген любой буйрукту эч качан ойлош кереги жок болчу да. Бул туура буйрук болуп атабы, туура эмес буйрук болуп атабы, булар аткарганга ошондой курал болгон. Ошон үчүн бекер айткан эмес, ЧК бул партиянын куралы деп. Ошол мына расмий себептерин айттыңыз. Ошол Берия болобу, Лоцманов болобу, аларды тыңчы шпион, ошол убактагы эң эле баягы модалуу болгон Англиянын шпиону, Япониянын шпиону же дагы бир жактын шпиону деп күнөөлөгөн. Ал расмий себеби, чындыгында себеби эмне болгон? Эмнеге ошол эле Берия келип, ошонун баарын жакшы эле түшүнүп туруп, себептери агалар эмнеге массалык түрдө адамдарды кырып, репрессияга кабыл баарын билип туруп эле, бирок ошол аткаруучуларды ошол Лоцманов бул жакта, тиги жакта, Ежовду чыныгы себептер аларды репрессиялап атып салуунун себеби эмне болгон? Алар ашыкча бир нерсени билгенби, же эмнеге мындай чын эле да, чыныгы себебин айтсак? Булар коомго душманды табыш керек да. Душманды табыш керек. Душман буга чейинки репрессиянын себептерин Боореки акмак турбайбы? Боореки туура эмес, бул Сталиндин саясатын башкача өткөзгөн турбайбы? Бул душман, же болбосо баары жакшы болмок. Сталин ни при чем. Көрдүңүзбү? Себептерин бирөөгө оодара салуу, күнөөнү оодара салуу. Буга чейин да бир жакшы момент айта кеттиңиз. Кыргызстандагы коопсуздук органдарын 66-67 жылга чейин Жумабек Асанкуловго чейин бир дагы улуттук жергиликтүү кадр башкарган эмес деп. Ошол НКВД кызматкерлери, аскер адамдар арасында көп жылдар бою эле чын эле мындагы офицерлик, жетекчилик кызматта болгондор маалымат жок да кыргыз улутундагылар. Ошол жылдары болгонбу ушундай төбөсү көрүнүп келе жаткан, байкай алдыңызбы ошол документтерден? Кыргыз жергиликтүү калктан чыккан аскер адамдар, офицердик, жетекчилик кызматта болуп, анан репрессияга кабылып кеткендер болуптурбу? Бар. Мисалы, ошол эле Жусуп Абдрахмановдун замандашы, ошонун жердеши Гади Истамбеков деген ушул аябай жакшы кыйын ушу аскер кызматы барып Москвадан академияны бүтүп, Орто Азиядагы бир жердеги чоң командирлердин бири болуп, ошо Орто Азиянын тиги Ташкенттеги окуу жайын бүтүп, ошол жерде калып, Орто Азия ЦКнын тиги мүчөсүнө чейин барып, грамоталарды алып келип, военком кылып Жусуп Абдрахманов алып келип, биринчи военком ошо болуп келген. Гади Истамбеков деген. Кыргыз улуту. Анан жана Лоцманов келгенде ошол социал-турам партиянын аскер филиалы таптык деп ушул жердеги баш көтөрүп келаткан ушу улуттук аскер
кадрларынын баарын 50-ге жакын баарын тең репрессияга тарткан. Ошонун арасында ушу Гади Истанбеков деген да. Истанбековду да баарын тең кыйнап, өлтүрүп, кыстап калган, атып салган. Эми бул аябай чоң бизге эме кылган да, деги зыян келтирген. Ошондон бери мына көтөрүлбөй калган. Ошолордун иштерин окуп көрсөңөр ушул мисалы Алиев Асан, Алиев Осмонкул жана нарком деги агартуу билимин ошол экини репрессия кылганда. Анын иниси ошол жанагы алда аскерий кызматында экен, эскадрондун командири. Аны дагы сен агаң деги социал туран партиянын мүчөсү болгондон сен дагы аны колдойсуң деп ошондон чыгып, аны дагы сабап өлтүрүп, аны да атып салган да. Эми ошол аскерлерибиздин деги иштерин карап көрсөңөр, репрессияга дуушар болгон, таң каласыңар. Мисалы, ошондо деги айтып атат, силер бир жыйналышта жанагы жоокерлер командалары туура түшүнбөйт, ошон үчүн уставды орус тилден кыргыз тилге аскерлердин уставычы, уставды кыргыз тилге которсок жакшы болот эле деп эле. Бул улутчул. Алиевде. Ошон үчүн бул улутчуларды баарын жоготуш керек. Карабайсың, социал туран партиянын деги аскер филиалы катары. Аскердик канаты боевой крыло деп жүрчү эле го. На самом деле булар эч тиешеси жок болгон да. Эч тиешеси жок болгон. Мына социал туран партиянын жана жаңы ушурекилерди түзөйүн деген аракет кылгандар, жана ошолордун иштерин карасак, булар на самом деле ошо аскерлердин арасында мүчөлөрдү өзлөрүнө деги тапканга аракет кылыптыр, тартканга. Бирок эч ким барбаптыр аякачы. Бирок жала жаап, баарын тең баары бир аларды мына репрессия дуушар болду. Мен айтып атпаймынбы, ушул эки жана 10 томдо 800-ге жакын аскер экен. Эми алардын арасында 38-жылы кийин анан согуш учурунда, атамекендик согуш учурунда болгон дагы аскерлерди репрессия болгон, кээ бирөөлөрдү. Улуттук курамы кандай болгон эсептей алдыңызбы? Мисалы, жергиликтүү калктын арасынан канча болгон, канчасы 800 адамдын улуттук курамы, улуттук кимдер болгон? Алар ушул изилдөөгө жете элек, эми көбүнчө кыргыздар болгон да, көбүнчө кыргыздар болгон. Аскер адамдары, анан коопсуздук кызматкерлери. Көбүнчө кыргыздар болгон да. Социал туран партиясы деп жүрөбүз. Социал туран партиясы чынында болгон. Мындай жашыруун түрдө подполдук бир уюм болгон экен да. Эми ушул суроого көп илимпоздор айтат, ошол эки социал туран партия бар болсо, документалдык түрдө ошолордун уставы гана кейде. Уставы жок, табылган жок. Бирок ошолордун алгачкы түзөмдөгөн мүчөлөрүндө баягы сурак алып атканда, биз түзүүгөнгө аракет кылганбыз, уставды жоготконбуз деп программаларын озек айтканда, бул на самом деле ошондой деги партиянын уставына ылайык болуп атат да. Мен мисалы чын айтканда ошол учурда Кыргызстандын НКВДсынын мисалы жанагы кызматкери ошол деңгээлде ошол программаны өз ою менен фальсификация кыла алат деп ишенбейт элем да. Социал туран деп эле ат айтып тургандай да, бул мындай Борбордук Азия, Орто Азияны бүт камтыган бир уюм болуш керек, ат айтып турган. Анткени туран деген билебиз да, бул баягы аймактык, баягы тарыхый аймак да. Бунун ичинде мисалы ошол Өзбек СССРинин, Түркмен СССР, Казак СССРинин булактарында барбы? Ал жакта да социал туранчыл деп аларды дагы неметкен экен. Анткени бул социал туран болгондон кийин башка бир ошол туран деген тарыхый аймакты камтыш керек да. Башка кошуна республикаларда да болгон бекен СТП социал туранчыл. Кечиресиз. Биз ушу Казакстанда Назар биринчи президент атындагы архивде болдук да. Мына ошол эки архивдик маалыматтарды карап жүрсөк, бул социал туран эмес, Түркели деген, ошо Түркели деген партия болгондугу жөнүндө жана ошол эки Орто Азиядагы, мисалы ошол Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстанда мына ушундай партия болгондугу жөнүндө маалымат кездешет да. Ошол карап көрсөк архивдик булактарда ошол партиялык билетти карагыла дейт да.
партиялык билеттерди ар бир ушул эки региондорду текшерип чыккыла. Ошол жерде Түркели деген ТС деген тамга менен акырын жазылган дейт да. Эгерде ошону тапсаңыздар, мына ушул эки адамдар Түркели деген партиянын мүчөсү экендиги жөнүндө атайын текшерүү кабыл алынат дагы. Ошол экинде директива бул Москвадан бардык ушул Орто Азиядагы республикаларга жөнөтүлөт. Анан кайра мисалы ошол эки, мисалы биз Алматыдан мына ушундай маалыматты жолуктурдук. Ошол Алматыдан кайра жөнөтүшүп атат да. Мына биз ушул экинде таптык деп. Бирок биз чындыгында билбейбиз. Ошол экинде жашыруун ТС деген сөз жашыруундай бир белги болгон экен. Ошондой болгонбу, болбогонбу, же жөн эле мына Болот ага айткандай атайын бир план болгон да. Мына баланча Казакстанда баланча киши репрессияга алыш керек. Мисалы кулакка тартуу мезгилинде Кыргызстанда 600 чарба сөзсүз түрдө кулакка тартылыш керек деген ар бир мына ушул экинде пландар болгон. Мүмкүн ошол эки ал жөнүндө маалымат жок, бирок мына ушул экиндей архивдик маалыматтар кездешти да. Кадимкилеп коммунисттердин партиялык билетинде жаш кичинекей там ТС деген белги болгондо, бирок андай аны таба алган жоксуңар, сүрөттөрү, архивтер. Сүрөттөрү табылган жок. Мына ушул экинде атайын бир архивдик маалымат бар экен. Ошо Түркели деген бул эмне үчүн болгон? Бул Бакудагы ошо түркологдордун конференциясы болгон. Конференция болуп, мына ошол эки жерде бул Түркели бир тилде мисалы ушул кабыл алуу болгон да. Мына ошол экинден баштап, мына ошол экинде куугунтук башталган экен да. Анан ушу Түркели деген жашыруун партия түзүлдү дейт, бирок ал түзүлгөнбү, ошо ТС деген белги болгонбу, андан ары андай маалымат чыккан жок да. Социал туранчылар дегенде эми мен башка өлкөлөрдүкүн изилдеген эле жокмун, бирок Кыргызстан жөнүндө болгондо ССТП социал туранчылар дейт да, бирок Казакстандын тарыхый булактарында андайды мен үчүн угул элекмин да. Аларды алаш ордочулар деп, алаш ординци деп, аларды аябай куугунтуктап эзип жок кылып кырышкан. Өзбекстан тууралуу маалыматым жок да, ошон үчүн сурап атканым да. Бул Туран деген бул чоң аймак болсо, эмнеге эле Кыргызстанда эле болуп калат деп. Себеби бул жаңы уюшуу аткан учурда эле муну жок кылды да. Жаңы эле уюшуу булардын мүчөлөрү деле аз болчу, аябай аз. Жаңы эле бутка турайын деп келатканды кыркып атпайбы. Бирок кийин ошол шылтоо менен миңдеген кишини социал туран партиянын мүчөсү деп анан диги репрессияга тартты. На самом деле бир 10 чакты кишиге жетпеген эле жаңы формироваться этип келаткан уюм болчу да. Попытка была создать партию. Анын эмеси баягы чындыгы жөнүндө далилдер жок чындыгында. Ага айтып аткандай тиги мындай тергөө учурунда гана айтылгандар айтылат да. Анан бир дагы азырынча бир да документ кездеше элек, бирок баягы түрк эли дегенди бул 20-кылдын башында башталган идея болчу. Анткени жалпы түрк элдерин, түрк тилинде сүйлөгөн элдерди бириктирүү, анан аларды алдыга алып чыгуу. Анан кийин бирок бул идея баягы Совет бийлиги орногондон Түркстан АЭС-тин түзүлүшү да бекер эмес да. Баягы ушул мезгилде элдер жалпы эле Борбордук Азия аймагындагы элдердин бир биримдиги, интеллигенция өкүлдөрүнүн биримдиги байкалат. Анан аябай бири-бири менен мындай байланыштары ачык таасын билинип турат да. Себеби дегенде кийин Алаш Ордо уюшулганда, Алаш Ордонун филиалы уюшулду да Кыргызстанда. Ал жөнүндө толтура документтер бар. Эшинал Арабаевдин ал жака барганы, Абдыкерим Сыдыковдун мүчө болгону, Дүрсү Оронбаевдин мүчө болгондугу. Андан башка деле биздин көпчүлүк жана Найзабек Туулин көп адамдар Алаш Ордо партиясынын мүчөсү болгон. Бул жөнүндө Казакстандан дагы архивдик маалыматтар кездешет, бизде деле кездешет. Анан бул болгон нерсе да. Алаш биздеги жанагы саясий репрессияны жүргүзүп жаткан, саясий репрессия башталган учурда көпчүлүгү Алаш Ордочулар деген неме менен. Жусуп Абдрахманов деле, Ишинал Арабаев деле Алаш Ордочулар. Бул чындыгында болгон нерсе. Жанагы социал туран партиясы дегенде азырынча бир да документ кездеше элек. Анан мен көптөгөн эскерүүлөрдү окуйм. Мисалы Жусуп Абдрахмановдун дневниктери чыгып атат. Ошол жерде Жусуп Абдрахманов болгон нерсенин баарын эле айтып атат, бирок эмнегедир бир да жерде социал туран партиясы мисалы ушундай бир уюшулуп же бир мындай жыйын өтүп атат, же мындай бир өзүнчө сүйлөштүк деген немелер жок да. Маалыматтар жок. Айтылган эмес. Ал сөздөр айтылган эмес, башка нерсенин баары айтылып атат. Ал ошо мезгилге чейин Шура деген бар болчу деп бүт баарын Туран деп эмес, Туран деген болчу деп айтып атат да, бирок Совет бийлиги орногондон кийин өзүнүн бүт нааразычылыктарын айтат да, бирок эмнегедир ошол партия жөнүндө бир дагы сөз жок. Анан балким баягы нааразычылыктар жөнүндө айтылып, ошондой эме болгонго дейбиз да, бирок албетте документ табылса биз үчүн деле жакшы болмок. Аны далилдей турган нерсе жок да. Темаларыбызга кайтып келсек,
көлдөгү көтөрүлүш, чолок көтөрүлүш дедиңиз. Ошондой эле көлдүн башка эми балыкчыда дагы ошол учурларда көтөрүлүш болгон экен. Ал дагы ушундай мүнөздө болгонбу же ал убактысы учуру боюнча же башка учурда болгонбу? Мына ушул эки чолок көтөрүлүшү менен ушу байланыштуу материалдарды издеп атып, биз ушу балыкчы көтөрүлүшүнө ушу материалдарга кездешти да. Эми кокусунан таап калды. Кокусунан. Анткени ушу балыкчыда Али деген бул басмачылык кыймылдын жетекчиси болгон экен. Бул фамилиясы эмнегедир айтылбайт. Мүмкүн дагы архивдик булактардан табылып калат деген ой бар да. Ушул балыкчыдагы көтөрүлүш менен ошо Барскоондо Мансур Мамбеталиев деген басмачы жөнүндө дагы булардын байланыштыгы бар экендиги тастыкталат да. Эгерде бул Мансур Мамбеталиев менен Али бул Кытайда болгон экен, бул ошол Кытайга качып кетишкен, ошо колхоздоштуруу мезгилинде. Мына ошол Кытайда туруп, алар анткени уруу менен байланыш да. Бул ошол балыкчыдагы, анан Барскоондогу ошол жергиликтүү калк менен тыгыз байланышта болуп турушкан. Анан бул балыкчыдагы көтөрүлүш дагы абдан чоң көтөрүлүш болгон экен. Мына ошол эки басмачылык кыймылга кошулуп кетишип, алар Кытайга чек арадан өтүп кетишкен. Бул ошол чек арадагы ошол Караколдогу Ысык көл мамлекеттик архивде мына ошол эки чек арадагы кагылышуулар, ал жердеги куралдуу кагылышуулар болгондугу жана ошондой эле чек арадагы ошол ар бир билдирүүлөр ошо билдирип турган да, чек арада мына ушул кагылышуу болду, өттү деп. Анан ушул балыкчыдагы көтөрүлүш дагы абдан чоң белгиленет. Ушул балыкчыдагы көтөрүлүш менен ушул Барскоондогу Мансур Мамбеталиев, ал Мансур Мамбеталиевди айтып өтсөк, бул боюнча дагы мисалы биздин Кыргызстан тарыхында маалыматтар берилбейт. Бирок ушул Мансур Мамбеталиев өзү 1916-жылдагы көтөрүлүштүн дагы катышуучусу болгон экен. Ал ошол 1916-жылы эле Кытайга баргандагы, кийин кайра кайтып келип, Совет бийлигине каршы чыгып, 30-жылдары кайрадан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон. Ошол жерде чоң басмачылык кыймылда ошо Мансур Мамбеталиев менен балыкчыдагы Али деген бул басмачылык кыймылды жетекчилик кылып турушкан. Анан ушул эки экөөнү атайын Кызыл аскер, советтик армия ошо Кытайдан барып кармап келишкен экен. Мансур Мамбеталиевди мына ошол эки Кытайдан өлтүрүлгөндүгү жөнүндө тастыкталган фото ошол биздин мамлекеттик архивден табылды да. Бирок эмнегедир бул Мансур Мамбеталиевди борбордук архивден жана Али жөнүндө маалымат тапкан эмесмин. Бирок ушул эки мен тарыхчыларга дагы белгилейт элем, ушул Ысык көлдөгү областтык архивде абдан бай материал бар экен да. Мен көптөн бери борбордук архивде жок нерселер. Борбордук архивде жок нерселер ушул Караколдон табылды да. Мына ошол эки Караколдон Мансур Мамбеталиев жөнүндө жана ошондой эле Али жөнүндө маалыматтар, кең маалыматтар табылды. Ошол Мансур Мамбеталиевди атайын ошого жиберилген тыңчылардын дагы, мисалы ошо НКВДдан атайын булардын арасында тыңчыларды кошкон экен. Ошол тыңчылардын аттары менен ошолорду кантип кармоо жөнүндө жана Кытайдан кантип кармап келүү жөнүндө материалдар абдан бай материалдар да. Анан мен муну менен айтарым, ушул эки жеке эле ушу Ысык көл эмес, мисалы андан кийин биз ушу эсимде командасы менен Таласка, Үрмаралга дагы бардык. Ушул көтөрүлүш болгонбу, болбогонбу? Анткени бизде 1916-жылдагы эле көтөрүлүштү айтабыз да. Совет мезгилинде көтөрүлүш болбой эле элдер жакшы маанайда, жакшы, мисалы баардыгына макул деген бир идея менен жашаган деген. Бул абдан туура эмес. Мисалы ушу Таласта болгон экспедициябызда, мисалы көтөрүлүштү айтып атабыз азыр Ысык көлдөгү 32-жылдарга чейин деп. Ал эми Таласта 1942-жылдарга чейин улангандыгын белгилейбиз да. Чыңгыз Айтматовдун мисалы бетме-бет чыгармасы да бекерге жазылган эмес экендигин биз ошо экспедиция тастыктады да. Анткени ушу Үрмаралда ошол жерде өзүңүз билесиз, ал жерде немис улутундагылар жашагандагы, анан ал жерде 1930-жылы эң биринчи көтөрүлүш ушу Таласта Дмитриевкада көтөрүлүш болгон да. Анан эң негизги очогу ошо Үрмарал болгон экен дагы. Анан Улуу Ата мекендик согуш башталганда ошо көтөрүлүш кайрадан жандана баштаган.
Анткени 30-жылы башталып, кайра эки улуу ата мекендик согуш башталбады. Ошо немис улутундагылар менен бирдикте болуп, кыргыздар кайрадан 42-жылдарга чейин каршылык көрсөтүшкөн экен. Немистер, кыргыздар биригип каршы чыккан. Биригип ошол көтөрүлүш болуп, ал 42-жылдары анан ошол Баштабы басылган кандай экен. болгон экен? Канча адам, канча аймакты камтыган? Эми ал ошол негизи очок ошо Үрмарал болгон. Үрмаралдан анан багы куугунтук болгондон кийин алар Аксыга качышкан экен. Ошол Аксыга качып, ошол Аксыда жашап калышкан. Анан Эркинбек деген ошол көтөрүлүштүн жетекчиси болгон экен. Алар согушка барбайбыз деген протест болгон да. Ошол Эркинбек Чотон деген Эркинбек Чотон мына ошол экелер согушка барбайбыз деген акция жүргүзүшүп, алар ошол экинде жанагылар тоолорго качып кетишкен дагы. Ошентип өзүнүн бир тобун топтошуп аларды басып жок кыла алган эмес, көп жылдары. Көп жылдар ошол ойлоп көрүңүз, ошо согуш башталганга чейин 41-жылы, ошо 42-жылы, анан кийин 43-жылдарга чейин уланып атпайбы. Бирок 42-жылы Эркинбекти кармап, анан кармап кетишкен экен. Мына ошол экинде көп маалыматтар кездешет. Небеттеги ысмайылдар бул ойдон чыгарылган эмес, реалдуу фактылар экен ысмайылдар, Анан мүмкүн ошо изилдөө жүргүзсө абдан бай материалдар чыгат деген мындай көтөрүлүштөр мына ошол эки биз Караколдо жана ошондой эле Таласта областтык архивде дагы абдан бай материалдар бар экен. Бирок эмнегедир Таласта мына ошол эки көтөрүлүштөрдүн катышуучулары жөнүндө материалдарды таба албадык да, бирок Ысык көлдө ушул ачык мына ушул көтөрүлүштөргө абдан көп бай материалдар жолуктук. Ошондой эле 1920-жылдагы Нарындагы көтөрүлүш жөнүндө дагы бул биздин Борбордук архивде биз материал тапкан эмеспиз, Алматыда тапканбыз бул Кирьяновдордун көтөрүлүшү жөнүндөчү. Бирок мына ошол эки Ысык көлдөгү областтык архивде Кирьяновдун кайсы жерде кармалгандыгын, анын кармалгандан кийин өз колу менен жазгандыгын, ушу көтөрүлүштү жетек 1920-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө сөз болуп атат да. Мына ошол эки көтөрүлүш ошо Нарындагы көтөрүлүш менен андан кийин ошо Караколдо да бир топ адамдар кармалган экен. Ошону ойлоп көрүңүз, бул масштаб абдан чоң болгон. Ошол көтөрүлүштөр жеке эле ошол Нарын Каракол эмес, ошо Алматыдан да кармалгандыгы жөнүндө ойлоп көрүңүз, 3000 адам ошо репрессияга кабылган экен. Ошо 1920-жылдагы көтөрүлүштөр да. Ошон үчүн бул көтөрүлүштөрдү 1900 ошо Совет бийлиги орногондон баштап эле ошо 1920-жылдардан мына 42-43-жылдарга чейин бул советтик бийликке каршы протесттер деп белгилесек болот да. Совет бийлигине каршы болгондуктан чындап эле бул өзгөчөлүгү улуттук курамы ар кандай болгон, Бул баягы улут, мисалы 16-жылы бул улуттук боштондук болсо дагы деп айтылып жүрөт. Андан кийинки мына коллективдештирүү, колхоздоштуруу, анан 40-жылдары бардык улуттар каршы, бул эми идеологияга каршы ошондо. Совет бийлигине каршы көтөрүлүштөр болуп турат, Бир улуттун гана көтөрүлүшү эмес. Албетте, бул жерде мына өзүңүз көрдүңүз, Ысык көлдө украиндер, орустар, казактар, дунгандар, кыргыздар катышып атат. Ал эми Таласта ошол эле немистер, ошондой эле кыргыздар, ошол бардык улуттар, ошо жеке эле бир кыргыздар эмес, мисалы системага каршы чыккандар. Системага, ошо идеологияга каршы чыгып, өзүнүн ар кандай формада ошо советтик бийликке каршы өзүнүн ой мүдөөсүн билдиришкен да, ар кандай формада болгон да. Сиздин агартуучуларга карата ошо репрессиялоо тууралуу айтсаңыз, байкай алдыңызбы, мындай бир мыйзам ченемдүүлүкпү же кандайдыр бир мындай ушундай бир багыт болгонбу? Дал ошол улуттук интеллигенцияны алсыратуу бир планы, максаты болгонбу? Атайлаган мындай максаттуу бир аракет болгонбу? Ошондой нерсени байкай алдыңызбы? Ооба, жанагы айтылган. Башка улуттардагы, мисалы ошол Кыргызстандагы агартуучулук интеллигент өкүлдөрүнөн башка улуттардагы тиген, мисалы Поливановду элебиз, Поливановду бул жерден келип акыры түбүнө жетишкен, Москвадан, Питерден келсе дагы, бирок башка же жергиликтүү интеллигенцияга максаттуу бир чабуул болгонбу? Жок, негизинен жалпы эле ушул интеллигенция өкүлдөрүнө мындай карата мындай аракеттер жүргөнбү деген ойдобуз да. Анткени ал мезгилде жалаң эле кыргыздар эмес, мисалы интеллигенция өкүлдөрү, агартуучулар, татар, башкыр агартуучулар болгон. Алардын деле биз мисалы өздүк личный делолорунан мындай көп таба албай атабыз да.
Анан бирок ошолордун 30-жылдарга чейин иштегендиги жөнүндө маалыматтар кездешет да, андан кийин эле жок болуп калган. Анткени бул көпчүлүк адамдардын ошо өздүк делосы, бул биздин улуттук коопсуздук кызматынын архивинде да. Биз ал жака мисалы жете албайбыз да, жете албай жатабыз да, ал архив ачылган жок. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушу 20-30-жылдардагы Кыргызстандын тарыхынын бир бөлүгү дагы деле болсо ачыла элек. Биз жанагы элдик ооз-эки маалыматтар, же болбосо биздин госархивдеги жалпы агартуучулук аракеттер же жалпы ошо мугалимдердин делолору, мугалимдердин иштери деп ошолор жөнүндө эле ичинен бирин экин материалдарды алып чыга алабыз да. А конкреттүү түрдө ар бир агартуучунун анын тагдыры кандай болгон, алар жөнүндө ушул коопсуздук кызматынын архивинде сакталып турган болуш керек да. Себеби алар жөнүндө биз маалымат ала албай койдук. Мисалы, жакында эле мына Украинага барып келишти. Украинадагы атылгандар жөнүндө деле бул жака запрос жибериптир. Ошол адамдар ким экен деп биздин мамлекеттик архивге ташташыптыр да, мындай суроо. А алар биз бул адамдарды билбейбиз, бизде Совет учурунда. Ооба, Совет учурунда 50-жылдарычы, актап жаткан учурда. Эми бул эмнени билдирет? Демек, көп материалдар биздин мамлекеттик архивден табууга мүмкүн эмес да, көп адамдардын эмесинчи, материалдарын. Анан ошон үчүн биз ушул ушу эфирден пайдаланып деле айткым келет. Ушул мамлекеттик коопсуздук кызматынын архивин дагы мына андан бери канча жыл өттү. Эми балким жалпы эл үчүн болбосо дагы изилдөөчүлөр үчүн ачса жакшы эле болмок, себеби биз көп маалыматтарды алмакпыз. Ушул архив маселеси мындай барган сайын өзгөчө мына биздин эсимде проектисинин форматында болобу, мындай актуалдуу болуп бараткан сыйт да. Мына жакында эле ошо эсимде проектисинин мына активдүү мына Элмира Ногойбаева баштаган тобу Украинада болуп келди. Биздин ошо сүргүнгө айдалган Херсон жака, Одесса жака айрылтылган биздин мекендештерибиз жөнүндө. Ошол Украинада, Балтия республикаларында, чыгыш Европаны айтпай эле коелу, бардык архивдер ачылып, мындай кенен окуса, мындай баары таанышса болот дейт да. Бизде гана мына мен алып турган мына мен эсимде өспүрүм жаш бала кезимде да угуп калгам да, жогорку кеңеште бир катуу талкуу болуп, ошондо архивтерди ачалы ачпайлы дегенде ошондо бирөөлөр айткан эсимде. Бул эгерде биздин ошол КГБнын архивин ачсак, анда ар бир экинчи кыргыз бири-бири менен душмандашып, касташып, бири-бири менен учурашпай калат. Бул бери деген учурашпай калат. Чынында чабышып да кетишибиз мүмкүн болбойт деп койгон да. Бирок ошол учурда бул тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу, мисалы тарыхчылардын миссияларын бири мен ушинтип билем да, тарыхый адилеттүүлүктү орнотуу. Муну мүмкүн балким мындай кылдат, мисалы окумуштуулар аркылуубу, бирок ушул архивтерди ачуу маселеси барган сайын актуалдашып бараткандай да. Мына биз көп бир айрым тарыхый инсандарды өтө идеалдаштырып жиберебиз деген да пикир бар. Бир жактуу идеалдаштырып. Кайсы бир инсандарды өтө эле мындай демондаштырып, мындай көргө жерин алып, көрдүн алып жерге чабабыз. Башкасын айга күнгө теңеп жиберебиз. Ошонун артынан анын кесепетинен тарыхый чындык ачыкка чыкпай калат деген. Эң эле архивге убагында колу жетип турган КГБда иштеген да сизсиз, бул коопсуздук комитетинин отставкадагы полковник. Сиздин пикириңиз кандай? Негизи эле мындай аралашып жүрөсүз бул ишке? Мен ойлойм, мен туура суроону берип атасыз, туура маселени көтөрүп атасыз. Негизи жана жашыруун ушу тарыхыбыздагы барактарды ошо именно коопсуздук комитетинин архивдери ачышы мүмкүн, көп нерселерге, суроолорго жооп бериши мүмкүн. Мен мисалы алыспын КГБнын архивин 100% баарын эле жерге чыштап коюш керек. Бирок жана кичинеден ушу изилдей баштагай турган маалы келди, чак элечи, келди. Ушу илимпоздор үчүн бөреки атайын ушундай программалар болот, атайын бир багыттар менен бул ордунан жылыш керек да, негизичи жылыш керек. Бул үчүн мен билбейм, может депутаттар атайын бир мыйзам чыгарыш керекпи, атайын бир мындай закон түрүндө болуш керек. Мен ага эки колум менен заамын. Мен мисалы кээ бирөөлөр архив десе эле, КГБ десе эле коркуп атпайбы. Мен сизге айттым беле баягында, диги мен да ошо КГБда аянкы жылдар иштеп жүргөндө ошол архивтерди, баягы секреттүү архивтерди ачыш керек комиссиясына кирип калдым мен дагычы. Анан ар бирөөнө берет экен мындай бир 10 чакты дело, ошол экилерди
пикириңерди айткыла депчи мисалы. Анан мен да бир деланы карап айттым, боореки жашыруу секретти деп жазылып турат, муну ачыш керек депчи. Коркпой эле. Эмне деген ичин ачсаңар, мазмуну менимче 24-жылы Жети Өгүз районунда ОГПУнун начальниги Петухов деген дайындалсын деген ошо буйрукту ошо секретный кылып папка эмнече кармап турат. Секретный гриф Андан бери 100 жылдан бери деги Петуховун келди. Анын эмне жашырууну бар? Көрдүңөрбү, ушундай кылдаттык менен ушундай нерселерди ачыш керек кичинеден. Анан жанагындай тарыхый маанилүү маалыматтар болсо ачып коркпой элечи. Кээ бирөөлөр мен консервативный органда КГБ жана папканы ачпай туруп эле деги секретный же жазса ошол экен ачкандан коркуп атат да, дагы ичин карап турат. Мен айттым жана мүчөлөргө, айланайын, эмнесин коркосуңар, карагылачы, мен ачып берейин, мынакей. Петухов, эмнеси секретный? ооба. Көрдүңөрбү, ошон үчүн муну башташ керек да, муну башташ керек кичинеден. Ошол эле баягы бирок коркконун себеби деп адистер айтып жүрөт, айрым бул баягы өзүбүздүн баягы абдан жогору коюп туу туткан инсандарыбыздын аброюн чүрүп алабыз дегенде коркуу бар. Эми андайларын айтпай койсун, жашырып көрсөтпөй койсун. Мисалы ошондой Партиялык архивде ошондой маалыматтар көп дейт. Бар да. Партиялык архивде, КГБныкы эмес. Анан мен дагы ушу айтат элем, агай да туура айтып атат да, мисалы ушул архивтерди ачыш керек. Анткени тарыхчылар биз азыр суусап турабыз да, мына ушундай материалдарды издеп биз мына Россиянын, Казакстандын, ошондой эле биз жергиликтүү архивтерге чейин барып атпайбызбы? Бул партиялык архивде дагы, борбордук архивде дагы ошондой эле бүгүнкү күндө дагы секретный гриф деген атайын ушу жашыруун деп дагы эле сакталып турат. Биз ошолорду сунуштап ошо делолорду алалык десек, Аларга силер ача албайсыздар. биз ача албайбыз. Ошо ачыктарын берет, албетте. Дагы эле болсо ушул коопсуздук комитетинен тышкары биздин борбордук архивде деле ошондой секретный гриф менен сакталган маалыматтар бар. Биз аларга колубуз дагы эле жете албай жатат. Ошондуктан агай туура айтып атат. Негизи архивдик маалыматтар 50 жылдан кийин ал өзүнүн баалуулугун жоготот. Аны сөзсүз биз ачышыбыз керек. Мына агай айтып атат, 100 жылдан берики маалыматтар дагы эле болсо ачылбай жатпайбы? Ошондуктан мен ойлор элем, ошо тарыхчылар, ошондой эле коомдогу ушу интеллигенттер ушундай суроону көтөрүп, мына бул суроо бышып жетилди. Сөзсүз түрдө архивтер ачылып, мына ошо изилдөөчүлөрдүн колуна тийсе, абдан жакшы болмок деген ой пикирди айтмакмын да. Мен дагы кошулам. Анан чындыгында жана айтып атпайсызбы, ушундай элдер чабышып кетиши мүмкүн депчи. Эми азыр неберелери алардынчы. Анан элдин аң сезими мурдага караганда менимче жогорулап деле калды болуш керек да. Эл деле түшүнүп калды кимдин ошо мезгил кандай болгон, доор кандай болгон. Анан ошо ачса эле чабышып кетет деген сөзгө деле мен балким арасында чыгаттыр, бирок андай деле көп болбойт деген ойдомун да. Анан ого бетер мындай архивти жабык деген сайын элдин баягы кызыгуусучу. Кызыгуусу ого бетер. Имиш, ого бетер бир аябай бир мындай бир кара бир эме пайда болуп атат да. Тескерисинче аларды ачыш керек. Анан жана сиздин айткан оюңузга мен аябай толугу менен кошулам да. Мисалы, кээ бир адамдарды биз юбилей деп мына тим эле аябай айга күнгө жеткизип мактайбыз да. Чындыгында ар бир идеалдуу деле башкаруучу, идеалдуу деле эме адамды жок да. Анын ар бир адамдын оң жактары да болушу мүмкүн, туура эмес жасаган иштери болушу мүмкүн. Аларды биз изилдөөчүлөр дагы мындай объективдүү түрдө изилдеп, ошону оң жагындагы айтканга аракет кылышыбыз керек. Анан туура эмес, могу жерин туура эмес жасады деп ачык айтканга. А бизде азыр кандай антип айтсаң, мисалы изилдөөчүлөр деле жаман көрөт, айсаң эмнени айтып атасың депчи. Бизде ушундай бир эме көз караш пайда болгондо, бирөөнү мактасак, тим эле чындыгын айтканда аябай мактайбыз. Мактадык, андан башка сөз айтпаш керек. Андан башка айтпаш керек деген эме бар. А бул туура эмес да. Биз азыр мындай ачык коомдо мындай анан айтылбай калгандын артынан көп нерсе жатат да. Ошо айтылбай калган үчүн тарых эмнеге керек? Тарых оң терс жактарын, кайсы оң жагы, кайсы терс жак. Анан биздин мисалы мамлекетти башкарып турган же мамлекеттик кызматкерлер деле түшүнбөйт. Анткени биз мисалы архивди ачып окуган учурда стенографиялык отчеттор бар. Кандай, кайсы жерде туура эмес айтылып атканын көрүп турасың да. Анан азыркылар мисалы ошону көргөн жок да. Биз эгерде ачык айтып, могул башкаруучу монтип туура эмес, бул жерден туура эмес баа бериптир же ушундай десек, балким азыркы биздин өлкө башындагылар ойлонмок, кийин мени дагы ушинтип ар бир нерсемди талдап чыгышат деген. Бул тарыхтын
сабак болуш керек дагычы. Ошонун кесепеттеринен мисалы ошол архивдер жабык болгондон улам дагы да мисалы Жабык аттарын болгон. атабай эле коелу, бирок мисалы баланча бул түгүнчөнү буйрутмай өлтүртүптүр, атайын өлтүртүптүр, аттырыптыр, уу берип өлтүрүптүр деп ошол псевдо жалган тарыхчылар чыгып китептер чыгып атат азыр. Ооба. Мына азыр мисалы журналисттер арасында талаш болуп, бир талашка күбө болуп калдым жакында эле Facebook баракчасында комментарийде. Ай, баланча деген тигини уу берип, буну дагы тигини дагы уу берип атайын өлтүрткөн турбай, атайын тиги машинесин тиги авария кылып өлтүрткөн турбайбы деп болгон факт катары айтып жатат. Ошон үчүн болгонбу ошол нерсе? Болгон эмеспи? Болсо жүзүн ачсын, болбосо болгон эмес деп мындай расмий мындай баягы Сократтын соту деген бир немеси бар го. 2000 жыл мурда Сократка тагылган күнөөлөрдү чын туурабы, туурган эмеспи деп гректер өздөрү 2000 жылдай сот өткөрүп Сократты акташкан. Ошол сыяктуу кыргыздын бир Сократтын соту сыяктуу нерсе өткөрүп десек, анткени анын кесепи бул жөнүн гана баягы неме эмес, бул кесепети азыркы саясатыбызга чейин тийип жатпайбы дегеним да. Ошон үчүн бул чын деле абдан маанилүү болуш керек. Ушундай ушуну түшүнүп, ушул багытта иш жүргүзүп жатканыңыздарга сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм, ден соолукта. Кийин дагы ушул студияда дагы жаңы маалыматтарды, жаңы изилдөөлөрүңүздөрдү тартуулап келип туруңуздар деп каалайм. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Эсимде теледолбоорунун атайын чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.